Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Чыныбай Акунович, урматтуу Молдоакун Абдуллаевич, урматтуу КСПК партиясынын саясий кеңешинин өкүлдөрү. Мен Жалал Абад шаарындагы шаардык кеңеште түзүлгөн кырдаал боюнча эсиңизге салып, ошол боюнча бир кайрылуу жасап коеюн деп атам. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 12 январь күнү аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан Жалал Абад шаардык кеңешинин биринчи сессиясына чакыруу болгон. Ал сессияга Өнүгүү Прогресс фракциясы, Ата журт фракциясы, Республика Ата журт фракциясынын депутаттары келип, 16 депутат. Калган КСПК фракциясы менен Кыргызстан фракциясы депутаттары келбей, натыйжада төрага шайланбай, бирок процедуралык маселелерде 16 добуш менен кворум бар деп, мыйзам боюнча төраганын орун басарын шайлап жумуш башталган. Эми аталган эки фракциянын лидеринин сөздөрү мен айтып кетейин. Буна турмуш кежиге берип атат. Отвечая на вопросы журналистов, почему они не пришли на первую сессию, лидеры фракции сказали, что если бы они пришли на сессию, что был бы избран спикер Горкеңеша, а также рассмотрен был вопрос будущего мэра, тогда, по их словам, лидеры фракции не смогли бы обратиться в суд деп КСПК фракциясынын лидери жана Кыргызстан фракциясы лидери айтып атат. Бул өзүңүздөргө көрүнүп тургандай, бул шылтоо. Бул эпте убакытты созуу. Ошол убакыттын ичинде башка депутаттардын колун бурайбы, башка методдорду колдонобу, коркутабы, үркүтөбү, экөөнүн үчөөнү алабыз, жаңыдан коалиция түзөбүз деген гана максат. Бул Кыргызстандын республикадагы статусу боюнча 3-чү республикадагы шаар менен, шаардын эли менен, шаардын экономикасы менен, шаардын келечеги менен эсептешпей туруп, кыска ой менен ой жүгүрткөн максат деп айтат элем. Урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдунович, урматтуу Молдоакун Абдуллаевич, мына ушундай кырдаал түзбөө максатында келечекте бир башка кадам менен барсак, мына ушундай эле кырдаал мына кече Талас шаарында да болду. Бул эми жакшылыкка алып барбайт деп айтат элем. Мына соттун чечими менен, прокуратуранын тапшырмасы менен 27 январга сот коюлду. Анга чейин деле бир шаардын өкүлдөрү болгондон кийин келишип сүйлөшүп алганга мүмкүнчүлүк бар болчу. Андай сот жана прокуратурасыз эле. Бул басым деп эсептейм, ошону эске алып